Она пригласила модельеров. Улуттук баалуулуктарды жайылтуу жана өлкөдөн өндүрүлгөн товарларды дүйнөлүк брендке чыгаруу иштери жүрүп келүүдө. Тагыраагы жергиликтүү алтындан атайын белги жасап, кол сумкалардын ар кандай түрлөрүн чыгарып, сатыкка даярдоо менен кыргыз айымдары тынымсыз иш алып барууда. Мындай аракет жеке ишкерлерге каражат гана алып келбестен, өлкө үчүн да чоң пайда алып келерин белгилешти. Кыргызстандагы айымдар көбүнчө башка мамлекеттердин брендтерин сатып алат да, алардын экономикасын өнүктүрүп атат. А эгерде бул жакта чыккан, бул жерде биздин кыргыз айымдар жасаган нерселерин сатып алса, албетте Кыргызстандын экономикасын өнүктүрөбүз да. Биринчиден, экинчиден мына карасаңыз, атайын Айгүл деген сумка бар экен. Кыргыз Баткен, өзү Баткенден болгондон Баткендеги белгилүү Айгүл гүлү жөнүндө айтып берип атат. Анан алтын жана күмүштөрдү пайдаланган инновациялык жаңы брендтерди баштап аткан бул Кыргызстандын соңку тарыхында бир чоң нерсе, чоң бир кадам деп түшүнөбүз. Натуральный золото значок, натуральный серебро значок менен. Мына ушундай жооптуу ишти колго алып, өзүнө тиешелүү ысымды дүйнөлүк брендке теңөө максатында Каныкей Батырова жаңы доор деп аталган эркектер жана айымдар үчүн атайын кол сумка иштеп чыгып, ага Устан деген ысым менен чыгууну туура көргөн. Ошону менен бирге түшкөн кирешенин 30%-ын кайрымдуулукка жумшоону туура тапкан. Эгер биз берсек, Алла Таала бизге берет да. Ошондон ишкердик жаатында өзүмдүн оюмду айтканымда, биз канчалык ошол 30%-ны кирешесин берип атпайбызбы? Калган 70%-ны биз кайра вложенияга кылсак, ошондо бизнесибиз кайрымдуулукту дагы алып кетет, вложенияны дагы алып кетет. Ошондо баттан жакшы результат болот деп ойлойм. Кудай буйрса, иншаллах, алдыда жакшы пландарыбыз бар. Аллахым насип этсе, биз Казакстанга, Өзбекстанга, Дубайга, андан тышкары Европага дагы чыгайлы деген максаттарыбыз бар. И албетте мен ойлойм, бул нерсени уникалдуу нерсе, биздин кумтөрүбүздүн алтынынан, андан тышкары Айгүлдөн ушундай нерсе жаралып аткандан кийин биздин чоңдор дагы, мамлекетибиз дагы колдойт деп ойлойм. Албетте мамлекет жакшы сөз менен дагы бизди колдоп койсо, биз ишкерлер ушундай чоң нерселерди жаратабыз. Жасап жаткан иштер келечекте жакшы жыйынтык берерин белгилеп, бирок дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук берүү үчүн алдыда чоң ашуулар бар экендигин айтпаса да белгилүү. Башка мына дүйнөлүк брендтерден дизайн жагынан, сапаты жагынан айырмаланып турат. Негизи бул мына Кыргызстандын ичинен эле чыккан нерсе, эми бир аз инвестиция тартып, албетте мына кичине көлөмдө аз акча менен дүйнөлүк брендке алып чыгыш кыйын да. Буга чоң акча каражаты керек. Ошон үчүн мен Каныкей Батырова карындашыма да айттым. Буга мындай көбүрөөк каражат тартып, инвестиция тартып, чоңураак цех, бир фабрика ачып туруп, анан чоң команда менен иштеш керек депчи. Мындай жакшы бир системага салып иштеш керек да. Ошондо балким биз өзүбүздү биринчи камсыздап алсак, Кыргызстандын ичине, өзүбүздүн элди мындай көндүрүп алсак, анан коңшу өлкөлөргө, мисалы ошол эле түрк тилдүү тектүү Казак элине, Өзбек элине, балким Эсенги өлкөлөрүнө, Туркияга, андан ары Европага чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. Бул иш-чарага келген коноктор үчүн атайын ооз ачуу кечеси өтүп, буга чейинки аткарган иштери боюнча кыскача токтолду. Жыйынтыгында атайын жасалган сумкалар аукционго коюлуп, ар бири 55 000 сомдон сатылды. 55 000 сомов 2, 55 000 сомов 3 и давайте поздравим Аскар Мырза. Зарема Женалиева, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ жаңылыктары.